Бүгін дағы мына Алмалуу ачынын атактуу аттарынан, атактуу дакандарынын үйүрүн тартып, бүгүн сиздерге мен маалыматын берейин, таныштырайын. Ат сүйүүчүлөрү амансыздарбы? Анда эмесе сиздер видеону толук көрсөңүздөр, бул жерде кызыктуу видео болот. Бизде жана Жалал Абад өрөөнү аймагы билесиңер, атты видеодон деле көрүп көбүнчө байкап атасыңар. Атты ата тегини, бээнин ата тегинин, тайдын ата тегинин карап кармап ат кылышат эмеспи? Ошонусуңардай мына жерде ар бир бээнин да фамилиясы менен экен да. Жана илгертен линиясын карап ат кылып келген үчүн Жалал Абадтын аттары өзүңүздөр билесиздер мыктылыгын. Бүгүн дагы ошондой бир мыкты үйүрдү сиздерге тартып таныштырайын. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүп, каналды колдоп, катталып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Ачынын Алмалуу жергеси, мына атактуу айтылып жүрчү кара дакандар, казакка кеткен аттар. Ушул аттын кулундары кандай ишип атат? Кулундары кандай бааланып атат? Азыр канча бээге коюлду? Канча кулун бар быйыл? Кайсынысы сатылат, кайсынысы сатылбайт деген дагы суроолорго жооп алып берейин. Ошол кашанын ичинде кулундары турат, быйылкы түшкөндөрү. Bundan başka dagы жана Сарыбулактан келген Сарылар деген бир ат келген. Ушул экинчи үйүрүнө койгон экен. Анын дагы маалыматын беребиз. Тектүү кыргыз жылкыларынын тукумун улап аткан мына эл ичиндеги ат сүйүүчүлөрүнүн ат ишкооздорун сиздерге кезектеги чыгарылышын көрсөтөйүн тартып. Анда эмесе сиздер дагы ушундай ата-бабадан келаткан атактуу аттардын уругун улап, курап, кураштырып, сураштырып, бээ кылып, түптөп, тектеп, кыргыздын аламан торпо булагына ат чыгарып, жаратып, намыска чаптырыңыздар, жакшы кулундарды алыңыздар деп жакшы тилектер менен азыр биз ушул видеону дал ушул Алмалуунун кулуну, улуктун короосунан баштап атабыз. Маалыматтар кызык болот, толук көрүңүздөр. Өтө даамдуу экен да. Былтыр да тагайдын үйүнөн жеп кеттик эле ушундай. Эстен чыга эле, быйыл келсек дагы бар экен, мына сүрсүгөн эт. Москванын кафесинен, ресторанынан деле мындай даамды жолуктурбаса керек. Атагай эке. Шарт качан болчу эле? Bereke payızın versen, tınçılığa Omen. Kepsiңер балдар. Рахмат чайга. Аш менен эт өзгөчө сон болгон экен. Тагай эке рахмат эй. Бүгүн тагайдын үйүндө конокто болдук. Мыналар өтө даамдуу экен. Жана да айттым го, жасын сүргөн эт. Азыр мен тагайды ушунун эмесин айтып бер десем, тартынып айтпайт атат да. Мындай кылат экен муну. Жаңы эле терисин сыйрыганда, жа сөөгкө чейин бардыгын тилеп туруп, акырына чейин баарына эме жеткирет экен. Туз шыбап. Анан кечинде илебиз дейт эшикке. Эртең менен чымын чыккан мезгилгече кайра алып коебуз дейт. Ошентип бир жума эме кылат экен. Жайып кургатат экен, андан арагын алып кирип коет экен. Болду. Холодильник эч нерсенин кереги жок экен. Пляка баскан варианты да бар. Пляка басканды кандай кылат? Буяк басат а? Мусанын акасы. Плякты айтып коюң ака, пляктык. Koy bir plak aç. Анан Булук белет аны. жана ба сүрсүгөн эт деп көпчүлүгү деле билбесе керек. Ошо билбегендерге ба тоо жакты бүт эле кылат мына. Чөл жакта андай эле кыла беришпейт, ылдый жакта. Мунун даамы бирок өтө укмуш да, чындыгында. Буну азыр Кытайдан эмес, Токиодон переправа алып келип та мына адамга жеткире албайсың да. Тура окубат. Кандай дериң? Улук. Тура элеби? Мукура кыргызча даам бар да. Крешки, чипси, бир нерселерди жеп атат го жаштар. Табигый мынаны жесе, мына кымызды ичсе, каймак чөөгөн жеп, ушул тоонун булактын суусун ичкен балдар күчтүү болот да. Азыр бизде жалаң эле химикат болуп кетти го. Карачы. Көбүнчө ушундай натуральный тамак менен азыктанган балдар илгери күчтүү болгон атагай. Азыр химикат көп. Азыр мына тоо жактарда да ушул эмелер бар да. Сон кыскасы жакшы да тоонун кыргыздын жашоосу. Мына 3-чү челек кетип атат. Өтө өткөн да. Кымыз дагы өтө зор экен бирок. Тагай, кымызды ким кылат? Видеогулар кылат. Ким? Мактай берче, мен катының мактай бердине. Бүгүн Тиштеп кууп атат аны. Жанагы казакка кеткен кара дакан деп айтып жүрөбүз го. Дал ошол кара дакандын
үйірүнө келдик бүгүн. Ачынын алмалуусу улуктун бейлери. Азыр мен ат сүйүүчүлөрүнө бүгүн ушул улуктун бейлеринин кулундары, аттары тууралуу бир маалымат кылып берейин. Анда эмесе сиздер каналга катталып, лайктан басып, жакшы сөздөрдөн жаза кетиңиздер. Азыр гана мына кымыз ичип, кыйла бул Карадакен тууралуу, улагы тууралуу, мурдагы казага кеткен Карадакен, дегиле ач ишинен чыккан мыкты аргымактар тууралуу бир топ сүйлөшүп отурдук аксакалдар менен. Азыр мына биринчи кулундарды көрөлүчү. Канча эркек түштү? Кайсылардан улук бул кулундар? Бул кулундар ошо Карадакендан. Анан үчөө жана Элик Сурдан. Сен Элик Сурунун үкөсүн койдук эле былтыр. Былтыр Тагайдын көк атыбы? Кайсы балдар ошонуку? Эки эркек туулду. Жаткан сур кулун. Аркасындагы жерди качка. Анан мына тор кулун ошондор. Мына Карадакендин окшойт, караң, а? Ооба, Карадакен. Аркы күрөң менен ошо кара. Караттыңыздары. Карадакенден бир эркек чыгып калды быйыл. Эркек бирөөлүү болуп калдыбы? Мына бейлерин кечирээк турганбы? Муналар жаңы эле туулган кулундар эмеспи? Былтыр алмаштырып коюп калдык эле да. Бир ат койдук эле жарабай. 5 кулун бар экен да быйыл. Дагы туа турган бейлер барбы? Жок, тууп бүттү. Азыр берки үйрүң, берки али сары булактагы сарылардабы? Ооба, субай бейлери ошону койдук эле. Жетибей бар анда туй турган. Аттанда коюп калган жеке. Жана ошо сары булактан келген сарылар улагы, айгыры кандай чыкты? Жакшы чыкты, тезор. Улагына жакшы чабып атасың, а? Жакшы болду. Жакшы экен. Мына бул Карадакендин үйрү мына экен да? Бер жака айдап чыккын ана бени. Кулуну менен сур бени. Бул бейлердин эмелери кандай? Теги кайсы аттарга барат? Ат сүйүүчүлөрүнө бир сен дагы канча жылдык бейлер бар берди? Бул бейлер Булардын түбү. могу көк бейлер Актеректе Микаканын көк атынын кызы. О кара бей базарга бир карагер ат алып келди. Мына кара бейби? Ооба, сур коян деп. Оона кара бей көшөндөн калды. Бар эле сонун кыздар. Алдындагы ала бей менен көк бей себет тагам. Айдар чапкан көк аттын кыздары. Актоок. Ооба. Ошондо кармыш болуп калабы? Ооба, кармыштын бир тууганын кыздары да. Кырылдакка барып калат экен да? Жакшы экен. Кулун алайын деп жылдар келди. Аны сурбе сен Элик Сурун карындаш. Чоң экен ушул дагы? Чоң бей. Ошо Тагайдагы көк аттын бир тууганы болуп калабы? Ооба. Толкун акадан алдым эле ушуну байталында. Толкун аканын үйүрүнөн келгенби? Ооба. Жакшы экен. Оно кулунду кайсыдан тууду? Кайсы аттан? Караттан тууду. Карадакенданбы? Мына артындагы бейлериңчи? Кадагы бейлер жана кара жал сараттан. Бас. Кашаждан чыккан. Сарат бар эле го. Ооба. Жана пантера, кара күч деп биз дагы кулундардын тайларын багып жүрдүк го. Ооба. Жакшы экен. Мен мына жакындан өйдө карап тартып коеюнбу? Бейлер чоң экен. Бул улуктагы бул жанагындай тегин өтө сүрүштүп, сураштырып, тактап анан алып барып жакшы аттарга өзү дагы айтып атат, каерде жакшы ат болсо алып барып коюп, кулуну алып бир кеп чогултуп атам деп. О, жогорудан келе жатат Карадакен. Мына күрөң бейлериң дагы дакан улук. Энеси дакан. Энеси даканбы? Күрөң светин бербейби? Кандай ат койсоң да светин бербейт да. Күрөң туй берет. Ооба. Жакшы экен. Мына Элик Сур дагы жакшы экен. Эркек болуп калбаптыр ошонун кулуна? Эркек болгон жакшы. Жакшы экен да. Быйыл дагы Кудай кааласа эми Карадакен экен го. Көк байталда ошо себет тагам суратынын кызы. Бул дагы кырылдактан экен да? Ооба. Аны алап айтал. Көк бейлерге тектеш. Карадакен мындан да келесиз. Ээрчип келаткан кулун дагы Карадакенби? Ооба, ошонун баласы. Ушул эркек болгон. Эркек ушул. Атасына окшош болуптур, өзү болуптур, карачы. Мына бул тайчы Каратай. Бул ошо жана катаң кара жалдын кызы. Кара жалыңыз. Акыркылар ошо болуп калды да. Сатып бердиң эле былтыр аны? Ооба. Октябрьский жактан. Бул Карадакенди бир жылдары эл сынына да койдук эле сатабыз деп. Эмне болду эле? Ооба, койдук эле анан кулун алып эле кулун сатканым жакшы экен. Улагын чаап, өзүм ойноп минип жүргөнүм жакшы экен. Ошо баа болгон жакшы эле. Кызыккандар көп болот деп атты эле да мына.
Кызыккандар көп болду. Канчагача сурады эми улук? Жакшы эле сурашты. Жакшы эле сурадыбы? 16-17 миңге чейин сурашты. Ойлоп көрүп андан көрүп бул жакка чечим кылдым. Ооба. Чаап жүрүп эле кулун алайын да. Ооба. Жакшы экен. Азыр мында таап алыш, жасап алыш, үйрөтүп алыш дагы кыйын го. Бул даярат экен да. Теги да жана казага кеткен Карадакенге барат деп атасыңбы? Ошонун небереси. Казага кеткен Карадакенин небереси. Ооба, ошонун небереси. Казага кеткен Карадакенин атасы Немаштагандар болгон да. Күрөң ат эле. Андан кийин үчөө каратты болду. Мен каратым, мунун атасы казага кеткен кара. Бунун балдары кайра күрөң болуп атат да. 4-нчү атасын тартыпчы. Кайра бар канда бар ген кайталай береткен да. Шунун балдары күрөң чыгат кайра. 3 атадан кийин дагы күрөң болуп атат да. Жакшы экен. Мына Карадакен. Улактарда жүргөн видеолор да бар эле менде. Эгер тапсам кошуп коем Карадакен. Улагы зор. Колун алгандар ушундайдан тектүү кыргызчылыкtan кулун алса, бар ата теги чуркап келген баары чуркайт го. Азыр мына келечек заман кыргызчылыкларын болуп атат. Кече Ростовто да көрдүңөр, 3 күн катар таза кыргызчылыклар моңбой чуркады, чарчабай. Улар улугай жайлоого кетеби же ушу ачы деле болу? Жайлоого кетет. 2 күнөн айдайсың чоң жайлоого. Ооба, 2 күндө айдайбыз. Мына уже мемелер токтотуп бүткөндүр мыналар да. Токтоп калды. Азыр эми бул видео чыккандан кийин баандай суроолор да көп болуп кетет да. Кулундарынан кандай сүйлөшөбүз, кандай кылабыз, быйылкысы барбы, же кийинки жылкысы барбы, же буга чейинки чоң тайлары барбы депчи. Карадакенин. Кандай болуп атат ошол жагы? Кулун маселеси. Кулундарына жакшы эле болуп атат сурагандар. Анан быйыл бир эле эркек бар. Ал сатылбайды же. Энди аз алынып калды жагачы. Өзүң энеңди санып колуңбу? Акам. Анан калгандары ургачы. Быйыл жокта, быйылдан кийинкиге сала берсин. Буга чейинкилери калтата эме болуп калгандары жокпу? Кунам болуп калгандары бар. Кунам болуп калгандары барбы? Ооба, аларды эми өзүбүз аткылабыз. Быйылдан кийин баягындай тандабай сатабыз да, чекеден. Чекеден, Жакшысын алып калып, жаманын сатыш жок. Энди пайдасын көрсүн. Чекеден кайсыңызды бер десе ошону беребиз. Жакшы экен. Номеруңду айтып койгум. 77 менен. +996 777 44 47 47 27 27. 27. Ушул номерларга чала бересиңер. Ушу Дакан Кулун, Дакан Тай, Дакан Байтал, айтор ушу Карадакен. Андан башка сары улактагы сарылардан бири бар. Ага дагы чалсаңар боло берет экен. Муну ол эркек болуп калды да быйыл. Карадакендан быйыл ушул эркек түштүбү? Бул кара экен. Кара кулун ушул эркек түшүптүр да. Бул бең чоң жакшы экен го, бул кайсы бе немеден, уруктан? Бул дагы жакшы аттын кызы. Өзүңөрдөнбү? Ооба, өзүбүздөн. Бу жерде бүт белердин баары эле өзүңөнбү? Ооба. Эки жактан келген. Жана тагам экөө бар да. Калган ушул эле кородон чыккан. Ооба. Бул эми азыр кызыккандар болот да, булардын тарыхы, сенин аттарың мисалы үйүрүңүн. Азыр эми бу жерде бир үйүрүн тартып атабыз, бирөө алысыраак экен, анан тоонун артында. Канча жылдык болуп калат эми булардын түбү барып башталганына, куралганына дегендейчи. Башталганына илгери чоң атаман баштап болгон да бул белерчи. Чоң атам кармап келген, андан кийин атам кармады ошо. Илгерки кыргыз, таза кыргызчылыклар да. Каерде жакшы ат болсо эле ошого бий алып барып кошуп. Жакшы ат сатылат экен десе алып келип коюп эле ушу жакшы аттын кыздары бар эле. Жакшы. Мына кулундардын турганын карагылачы. Улук булар азыр саалып атат экен, Саалып атат. Качан жайлоого кеткенден баштап кулундарга жыргал болот экен да. Ооба. Азыр деле андай эле эметпей жакшы эле тойгозосуңбу кулундарды? Кулундар жакшы эле тоет. 2 саат, 3 саат эле атып жүрөт. Калганы кулундардыкы. Жакшы экен. Мында спет. Ооба. Карадакен жанарына. Жашы эмне болуп калды улуктун? 5 асый болду. 5 асый. Бой 17 кулун эле да. 65 барбы жанынан бик? 65 бар кылат. Бар кылат, Даканын чоң экен бул дагы. 2017 кулун болсо, жазга азыр 5 асый мезгил экен да. 5 асый. Бейлер дагы чоң экен бул. Атка теңдешип эле турат.
улугай. Муну сары эмен мурдундагы ноктом эмне ал? Былтыр баласы эми болуп атат. Эми болуп атабы? А бул эмемде барып эметкенде мык саят экен дагы. Бейимизбей коет экен да? Мына технология дейт го. Кыргыздан айла качып кутулбайт дегенчин да. Ноктонун мурдуна мыктардан сайып коюптур. Энесин барып эмейин десе мык саят экен. Энеси төбөт экен. Карачы. Жаңа мынау эркек экен мына кулун. Бая жанагы ушул экен а? Ушул эркек болуп калыптыр. Кара экенге окшош түшүптүр. Жана өзүң айтып калдың, каерде жакшы ат болсо бей жете эле бара калмай алатынбы деп. Быйыл да ошондой бейлер кошулдубу жакшы аттарга? Ооба, коштук быйыл да. Актоокто тагама, Сөт тагама жана Айдар чапкан көк атка 2 бей алып барып коштум. Дакан бейлерден. Дакан менен кырылдакты аралаштырайын депсиң да? Ооба. Немеге Комсомолдо Толкун акеге суратына 2 бей кетти. Эликсурдун атасына да ат коштусуң да? Ошого да 2 бей кетти. Жакшы. Эмне жылы сырттан келе турган кулундар буюрса, эликсур линия менен кырылдагы линия келет экен да? Жакшы экен. Мусанын Лексусуна барат дейсиң муну? Ооба, мына Кашкатай, Кашка кулун. Мусанын Лексусунун небереси да. Мына башын чыгарып турган. Ооба. Актеректен Нусу жээнде бир Күрөң Кашка Лексустун баласы бар эле. Былтыр ошол бей ушул атка кошулду эле мына жерде. Жана Нокен тарапка кеткен Лексус эмеспи? Ооба. Ошол небереси. Каштып койду бул да. Ошондо булар баягы Саратка барып калат да түбү, а? Ооба. Саратка. Лексус Сараттын баласы эле. Лексус Сараттын баласы. Жанагы 20 миң долларга ачыдан сатылды беле? Кийин. Ооба. Нурлан аке сатып анан нарактагы Франкелдин эсин Нурлан алып, андан жана Кочкартанын мэринде жүрөт ушул ат. Ал дагы мындай кыргыз аттын чоңу. Ошонун небереси болуп калса, менде дагы 1-2 бар эле да. Жакка канактан тартып коеюнбу? Жакшы туулуптур. Булардын дагы теги күчтүү да. Мен дагы экөөнү алып саттым го. Бир кара куш деген саттым эле, улугай. Кара куш ба ошо Сараттын баласы бар эле, Нурбек агайда туулган. Ошону мен алып Кара Сууга саттым эле. Кышы менен рахмат айтты. Акыйкат мындай. Жүрөгү менен топ барат экен дейт. Баары жакшы чыкты өзү. Жакшы чыктыбы? Жаман жок болду. Силерде канча жыл жүрдү ошулардын атасы? Айгырда. 4 жыл жүрдү, 3 жыл үйргө койдук. 5 жыл колдо болду. 5 жыл үйдө болду. 3 жыл койду. Жакшы экен. Мынакей кулундар быйылкылар тизилип турушун кара, мончакта болуп көз тийбесин. Жакшы. Антимит кичи ат болуп калат да, Кудай кааласа. Ошон үчүн баягы бизде кыргыздарды атты көмбөйт го. Казактар келип кыргыздардын атын жылда терип кетебиз. Эмдиги жылы кайта келсең, жана беден ооруп кеткенде эле кайра күчтүүсү чыгып калат го. Ошондо болуп чыгып калат деп эле айтып таңгала берет экен казактар. Анын сыңарда бизде Кыргызстанда кыйын аттын мекени кени го. Канчага Средний Азияга тарап атат, тажик, өзбек, казак бүт бар эле алып кетет. Бирок Кудай буйрса ушундай тоолордун арасынан ушундай мыкты аттар чыга берет. Илгертен теги күчтүү чуркап келген аттар. Кыргызстанда ат заводу десе да болот да. Şu Дакан өзү түсү кара болуп калса да кулагынын ичи сөзсүз мындай күрөң жүн болот дейт, кара. Кулагы мындай сонун экен, бирок камыш кулак. Даканын көпсү эт, Ооба. Ниязга дагы бирди саткам ушундай күрөңдү. Шоколад турат Ниязда. Ооба, мен саткам ушуну кулунумда. Оно бейиң окшош экен. Ооба. Жакшы экен ал дагы. Ушул бейге окшош бир Дакан бар экен Ниязында. Şu tuğanlar açının içi. Açı Dakan atı men tanımал көбүнчө билесиңер. Биз дагы ошо таза Дакан үйүрдө турабыз бүгүн. Силерге ушул жерде Дакан үйүрдө Дакан кулундарын жанынан маалыматты берип атабыз. Сөзсүз жакшы сөздөрдөн жаза кеткиле. Колдо иретинде. Анда улуктун өспүрүмдөрү жүрөт. Жаштарын сурасам кунан дейт. Бирок чоңген кунан болсо. Көз тийбесин машалла. Улук буларын кайсылардан? Мына кара кайсы? Караттын баласы. Кара Даканданбы? Кара Дакан баласы. Кунанбы ушул? Ооба.
Чоң балдары ушулар болуп калды да. Биринчи коюлгандагыбы? Ооба, биринчи коюлганда ушулар. Арканкы күрөң акжалдагы ошонун баласы. Аркадагы. Авамда бирөө бар, атам укасында. Ниязда бирөө бар, 3-4 иштеле да. Кектен 4 иштеле. Муну ортодогу кайсылардан? Ортодогуну Чойтоев Каныбакадан алып келген. Сургояндардан ба? Сургоянда. Кергиттин укасы экен да. Бул да чоң экен. Муналар кунанга чоң экен чындыгында. Карадакандан дагы кулун чоң чөткөн анда? Ооба, жакшы чөткөн. Муналар уже байкалып калыптыр да, мүчөсү, билинип, чоңоюш уже. Булардын эмеси кандай болот экен? Балдары кандай чыгып атат мүнөзү, кыялы. Характер барбы? Карадакандыкы барбы? Курчпу? Жакшы экен. Мунун свети таныш светтен экен, Ооба. Нияздагы дагы ушундай экен да, түзө. Ооба, Күрөң экен. Булар азырынча жөн эле талаад экен да, менге болупчу үйрөтүп атасыңбы? Минилип атат. Минилип атабы? Тоого барып келди. Ачыда деле кызмат эртеле баштайт да тайлар, Ооба. Пышып калат ошо бойдон. Ошон үчүн кыйын да, жана тоонун аттары пышып кетет да. Тоо ташка туз ташып мине берип. Анан кийин 3 күн чапса чарчабай турган ат болуп чыгат. Ушул экөө экен Карадаканын биринчи кулундары. Азыр жакын бара элсек качып кетип атат да, бирок мындай барсаң, мындай чамалсын айтчы, бойлору канча болуп калды ушулардын. Азыр кызыгат дейм. Дакандан кулун кылам, ат кылам дегендер. 1.60га чамалап. Чамалуу, Чамалуу туура эле ушусуз. Себеби чоң экен да, мен да жанынан жана сарайдын алдынан көрдүм эле. Туугандар, бүгүн ушул ачынын дагы бир Даканын үйүрүн тартып маалыматын бердим. Жакшы сөздөрдөн жаза кеттиңиздер, лайктан баса кеттиңиздер. Улукка, короосуна, жылкысына береке дейли. Улук жакшы аттар чыгарыр. Корооңо береке. Чындыгында жакшы өспүрүмдөр бар экен. Көрсөң көзгө толо турган. Ушундай ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир ат сүйүүчүнүн үйүндө болсун. Жакшы аттар, жакшы кармактар, жакшы үйүрлөр элде болсун, элде болсо бизде болот дейт го. Бу тагай өтө дыйкандак экен да, карашы, нергиле помидор өстүрүп, ачыга жете турган помидор чыгарып алат окшойт. Бир топтун ичине. Мына кыргызча жашоону карачы. Куруттарды карачы. Козунун сойгону калды. Коя кетебиз биз. Кой. Жазыр айтып, мандарың өлмөй кезек. Кайла кой. Оттой деген алышты. Козуну жарым саат деле бышырды айрылып койдук, Кой десек көмөй. Чагымды. Ошол бар. Козу курдакта сон болтур. Дагы бир рет бата кылган момин.